Assalamu alaikum, hurmatly televizion kutmamı geçinizler menen. Elterde Bilerman Ordo. 2024-жылдагы биринчи сезондун эң акыркы оюну. Ушул оюндан кийин биздин биринчи сезон аягына чыгат. Бүгүн Сагым мамандык командасы эгерде ушул оюнду жеңе турган болсо финалга ойнойт. Эгерде жеңилип кала турган болсок, быйылкы биринчи сезондун финалы болбой калышы мүмкүн. Команданы Ордого чакырууну баштайбын. Мамбек Нурдинов 5-турда. Кийинки катышуучусу Данияр Исаев, информатика предметинен окутуучу, команда мүчөсү. Айбек Кыргызбаев, 3-билерман, медициналык колледждин студенти. Жумабек Кушбаев, студент, команда мүчөсү. Алишер Маматиса уулу, Тарык Сагынын мугалими, команда мүчөсү. Жана команда капитаны Сагын Маманов. Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин интеллектуалдар борборунун директору, команданын башчысы. Мына ушул команда бүгүн телекөрүүчүлөр сиздерге каршы оюн жүргүзөт. Сагын мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Манаңыздар жакшыбы, команда оюнга даярбы? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сөзсүз командабыздын маанайы жакшы болушунча биз аракет кылдык. Кудайым колдосо, команда үчүн, Ордо үчүн өзгөчө оюн курабыз деген ишеничтебиз. Албетте Алла таалам буйруса жакшы күндөрүн берсин. Ошол эле учурда биз жалпы телекөрүүчүлөрдү ыйык Рамазан айы менен биз куттуктайбыз. Ийгиликтер болсун. Рахмат. Жаңы суроо жөнөтүүчүлөр болсо, экранда директор сиздер үчүн Оша Ленин көчөсү 330 каттар үчүн Билерман Ордо деп жазыңыздар. Facebook'та Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Ал жерде биздин оюндарды көрсөңүздөр болот жана катталуу суроо калтырыңыздар. Instagram Билерман _сызыкча Ордо биздин расмий баракчабыз. Билерман _tv _ mail биздин электрондук дарек жана YouTube'да Билерман Ордо оюндарды көрсөңүздөр болот. Жана катталып, комментарий, лайк басууну унутпаңыздар. Биздин башкы өнөктөштөр адаттагыдай эле бар бол, барыңыздарга жакшы маанай каалайт, ийгиликтерди каалайт. Адал таттуу дайыма жаңы гана. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору Ош шаары жана ошондой эле Таев костюмс сиздерге ийгиликтерди каалайт. Эсеп 0-0, биринчи раунд. Биринчи раунд. Сиздерге каршы Кубан Жумамединов Бишкек шаарынан суроо берет. Команданын арасында менимче футболго кызыккан оюнчулар болсо керек. Белгилүү футболчу, алтын топ сыйлыгынын ээси Джордж Бестин ушундай цитатасы бар экен. Финалдык ышкырыкты укканды мен жаман көрөм. Анткени эгер мен жакшы ойноп жатсам, беттеш чексиз улана беришин каалайм. А эгер мен жаман ойноп жатсам, бул жагы көп чекит экен. Ал ышкырыкты жаман көрөрүн айтып жатат. Эгер жаман ойноп жатсам, уландыңыздар. Кетти минута. Жаман ойносо жакшы ойногонго аракет кылам, көбүрөөк аракет кылам болушу мүмкүн да. Алда көбүрөөк убакыт болсочу. чектеп коюп Жакшы ойногондо да жаман көрөм, жаман ойногондо да жаман. Анткени оюн бүтүп калат да, ышкырыктан кийин ооба. Жакшы ойной албай калат да. Жаман ойногонду көрүп калышат деген болушу мүмкүн. ушул ишнос жөнүндө, ушул футбол Жакшы ойногонго аракет кылам, анан кийин Мындай да, дагы бир цитата бар эле. Эгер ышкырык жаңылды, бир команда жеңүүчү болот, бир команда сөз кайгырат. Мен экөөнүн бирөөсүнө түшүп калгым келбейт деген сыяктуу. Дагын балким чексиз ойногом келип атат, дагын туура эмес жагы кетип жакшы ойногон чексиз болушун каалайт. А бирок жаман ойноп баштасаң, Жакшы ойношуң керек да. жаман ойносо адамдар мени жаман көрүп калышы мүмкүн. Жакшы оюнга үлгүрбөй калам Же деген. ышкырык бүткөндөн кийин уже Жакшы ойногонго үлгүрбөй калдым деген. Жакшы ойногонго үлгүрбөй калдым. Жетишпей калдым деген болушу мүмкүн. Жоксо Жакшы ойногонго Алда көбүрөөк убакыт болсо, жакшы ойногонго дагы оюнумду кура алам деген сыяктуу жаман да. көрүшү мүмкүн дейт. бир команда жеңүүчү болот деп. Данияр Исаев жооп берет, урматтуу алып баруучу. Убакыт бар экен, так. Ошол Убакыт бүттү. Данияр Исаев жооп Данияр. берет. Эгер мен жаман ойноп жатсам,
Эгер мен жаман ойноп жатсам, жакшы ойногонго жетишпей калдым. Ышкырыктан кийин сөзсүз бир команда жеңүүчү болот, бир команда жеңилүүчү болот. Ошол жеңилүүчү катарга кирип калышы мүмкүн деген сыяктуу жоопту айтышы мүмкүн. Негизинен жоопто өзөк бар. 1-0. Кубан Жумамединовдун суроосун команда тапты жана билермандар тарапы эсеп ачылат. 1-0. Бүгүн Сагын Маманов жогорку лигадагы статусун сактоо үчүн ойноп жатат. Экинчи раунд. Биринчи сезон ушуну аяктайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи сезон же финалдан кийин болот. Бүгүнкү оюн ушуну аныктайт. Буга чейин командалар тилекке каршы, көпчүлүк командалар премьер лигага кээ бирлер чыкты, кээ бирлер чыга алган жок. Ошон үчүн бул Сагын Мамановдун оюну өтө маанилүү оюн клуб үчүн. Блиц раунд. Урматтуу алып баруучу, биринчи суроону буйруса жакшы баштап алдык. Супер Блицте жакшы ниетте баштайт деп үмүттөбүз. Даниярды команда колдоп атат. Данияр Исаев Блиц раундга калды. Калгандарыбыз күзөтөбүз оюнду. Архитектор Милан Абдразаков сизге каршы суроо берет. 1904-жылы Томас Салливан аттуу соодагер Нью-Йорктогу ресторандарды башкарган кардарларына чайдын түрлөрүн жибек калтачаларга салып жөнөтөт. Менде мындай чайдын түрлөрү бар деген таризде. 1904-жылы. Ал убакта чайлар жалаң темир идиштерде сатылчу экен. Демек ошондон кийин чайдын дагы бир башкача көрүнүштө сатылуусу тарап кетти. Сизге суроо. Томас Салливандын мындай аракетинен кийин чай кандай көрүнүштө сатыла баштаган? 20 секунда кетти. Урматтуу алып баруучу, мүнөттүн мурда жооп берүүгө аракет кылайын. Томас Салливан бул жибекке чайды салып жөнөткөн. Аны америкалыктар биз ушул жибек боюнча чалат окшойбуз деп ойлоп, чайга ошол боюнча салып, азыркы пакет чайларды ойлоп табышкан. Биринчи суроонун жообу туура. Ошондон кийин пакеттеги чайлар тарап кетти. Бүгүнкү күндө кадимкидей дүкөндөрдөн биз ошо пакет чайларды көрөбүз. Тарых ушундай экен. Экинчи суроо. Нурбек Станбеков Алабука районунун тургуну. Бразилиялыктар футбол менен, мындайча айтканда, футболго аябай жакын калк дейт. Футбол менен жатып, футбол менен турат дейт. Бразилияда уурулук, авария жана башка бир тополоң иштер футбол учурунда көп катталат экен. Айрыкча Бразилияда Катоба деген команда ойногондо мындай башаламалыктар аябай көп болот экен Бразилияда. Кайсы бир деңгээлде ошол команданын мамлекет аралашып таратып салат экен. Эмне себептен Катоба командасы ойногондо ушундай кылмыштар, башаламалыктар көп катталат? Кетти 20 секунда. Данияр. Урматтуу алып баруучу, мындай жооп берип көрөйүн. Демек, ошол команда көбү ойногон учурда көп бузуучулар болот. Демек, бул көрөрмандар тарабынан наразылыктар болушу мүмкүн. Демек, Катуба командасында чет өлкөлүк легионер футболчулар көп ойношу мүмкүн. Чет өлкөлүк легионер команда көп ойношу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул команданын курамында дээрлик бардыгы полиция кызматкерлеринен куралгандыктан ушул команда ойноп жаткан учурда Бразилиянын бардык полициячылары футбол менен алек болуп, көптөгөн объектилер кароосуз калып калат экен. Ошол себептен көп уурулук катталып бул команданын оюнун тез токтотконго аракет кылат. Биринчи суроо ушул жерде токтоп калды. Эч нерсе эмес. Биринчи суроону табып, экинчи суроодон Данияр бир аз аксап калды. Оюн болсо улантылат. 1-1. Оюн улантылат. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Блицтен эртерээк өтүп алгандагы жакшыраак. Ошол Катоба командасында полициячылар ойногон үчүн ошол күнү дээрлик бардык экран алдында отуруп, дүкөндөр, башка көптөгөн нерселер тонолуп, мындайча айтканда кароосуз калып калат экен да.
Үчүнчү раунд сиздерге каршы Василий Станчук, Беларусь Республикасы, Брест облусу. Урматтуу билермандар, экранга көңүл бурабыз. Василий Станчук сиздерге ушул сүрөттү көрсөтүү менен мындай суроо бериптир. Бул атайын жасалып орнотулган нерсе 1918-жылдары британиялыктар тарабынан жасалган. Мунун функциясы эмне? Бул эмне кылат? 1918-жыл Британиялыктар жасаган экен. Кетти минута. Британияда не болгон 1918? Согуштан кийинки мезгил экен да. Согуштан кийинки мезгил ооба. Согуш учуру. О, нере дыйканчылар турбайбы? Мына кара болуп тургандар эмне эле? Ошондой көрүнүп. Мен ичинде бул. Жөн аркы. Же чукурдун ичинде яман. Бул Айшерке, телефонун зындар эмеспи? Байланыш. 100 жыл мурун. Суу чыгара турганчы? Эме бул будуктан суу чыгарган кастан эмеспи? Ана жерде Ана жерде зым же жип турат да оролгон. Атайын жасап атышпайбы? Бир зым бар экен, так караңыздар Сууга могу. мүмкүнчүлүк барбы? Темир энергия чыгарбайбы? Зым же жип да. Байланган нерсе экен ал. Электр энергия чыгарбайбы? Болушу мүмкүнбү? Генератор Ол катары. үстү жерге бир нерсе коебу дейм да. Шайба турат го темирчи. Суу жолдосо трубанын немеси болуш керек да, бул жага турган нерсеси. Же газдыкы, же башка нерсеники. Ошондо суу алып чыгуу оңой болуп калбайбы? Нефт казганда 100 жыл мурун темир бурабы? турат. Ошондо бурап 18-жыл. Британияда эмне бар? Жамын көп. Команда убакыт аяктады. 18-жыл британиялыктар жасап, кайра эле өздөрү колдонгон мунучу. Бирок эмнеге колдонушу мүмкүн? Ким жооп берет? Алишер мырза. Алишер. Жакшылап карадыңыздар бул нерсени? Шайман дейбизби же Чуңкур жерде турат да. Демек жерде ылдый чуңкуруп турат. Демек ылдыйдан жердин астынан бир нерсе алып чыгат да. Биз ойлоп атабыз же сууну же нефтини алып чыгыш керек болгон бир аспапты көрүп турабыз. Биздин оюбузча бул нефти казып алуучу бир аспап сыяктуу. Кен байлыктар жердин астынан бир нерсе казып алат да бул аспап мененчи. Азыр заманбап түрүндө бурларды башкачараак элестетебиз, башкачараак көрөбүз. Бирок биринчи көрүнүш ушундай болушу мүмкүн деп атабыз. жер астынан Суу же нефт казып алуу. Бур да, мындай айтканда. суу же нефть казып алуучу бир предмет. Жооп кабыл алынат. Сүрөт ушундай абалда силерге атайын суроо катары кыркылып берилген. Азыр мен кеңейтилген дагы бир көрүнүшүн көрсөтөм силерге. Туура жооп катары. Ордодон да бир сурап көрөйүн. Ушунча болду. Туура жообун айтпай туруп, кимде кандай варианттар бар? 18-жылдары бул ошол аттарды байлап туруп ылай чалдырган же болбосо дуал коюш үчүн ылайды бышыруучу шайман катары бизде колдонуп да келебиз буну айыл жергесинде. Кырмандарда да колдонобуз. Менин оюмча ушул ылайды бышыруу үчүн коюлган шайман. Түшүнүктүү. Согушка тиешеси болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн ооба. Мынакей урматтуу билермандар. Бул зениттик огневой точка деп коет, зенитный огневой точка. Айтор асмандан келе жаткан душмандын позициясын же самолеттун же кандайдыр бир айтор ошол зениттик, силер айтып атпайсыңар, чекесине бир нерсе байланып турат, жиптепчи. Ал баягы дүрмөттү же эмнени, мишенди туура кармоо үчүн ошол жерге мондай куралды байлап, британиялыктар согушта колдонгон курал болгон, урматтуу билермандар. Согушта колдонгон курал британиялыктар. Атайын чукур кылып казып, бай позиция душман позициясынан бекинип атат да булар. 2-1 азырынча эсеп. Оюн улантылат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Сиздерде айыл чарбага бурулуп кетти. Алишер талкуу. Айыл чарбага бурулуп кетти. Согуш жылдары деп айттыңар, бирок ошого байлабадыңар да, айыл чарбага суу, дыйканчылык, тиги бул болуп кетти да. Бирок топурак болуп турду эле да. Чекелери. Тала согуш талады ушундай экен да, согуш таласы. Сиздерге каршы Жахангир Кайнаров, Өзбекстан Республикасынан суроо берет. Сырдария облусу. Суроо. Таиландда аскердик кызматка барууга далалат кылган жигиттер аябай көп болот. Аскерге чакырса экен мени деп. Эгер ооматы келип, аскердик кызматка алар кабыл алынып калса, аскерге барган жигиттин келечеги үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен мамлекет тарабынан. Бирок
Таиланд өкмөтү канчалык аракет кылбасын аскерге барууну самаган жигиттердин саны күн санап өсөт. Мындайча айтканда бардыгы бара албайт. Ошон үчүн Таиланд өкмөтү тарабынан кандайдыр бир ыкма ойлонуп табылган. Жигиттердин аскерге баруусун ишке ашыруу үчүн бир ыкманы ойлоп табышкан. Сиздерге суроо. Сиздер ошонун италиялык тилде айтылган бир сөз менен гана таап бериңиздер. Бир сөз менен италиялык тилде айтылат экен. Таиланд өкмөтү кандай ыкман ойлоп тапкан жигиттерди аскерге кабыл алуусун? Кетти минута. Бул элементарный жооп болуп калбайбы? Аскерге мисалы жараксыз экен, бала бизде деле бар да. Неге Таиланд булар эмес деп ойлоп атам. Армияга бара албайт, мүмкүнчүлүгү жок. Аларга кибер ыкманы көрсөткөн эмеспи? Үйдө отуруп алып эле армияда жүргөн куралдарды, играларды ойноп. Жок, кайсы сөздө атат? Кибер, кайсы сөз? Бир сөз. Альтернативадан колдонуп келгенбизде джентльмен башка мааниси алар, а? Итальяно. Джентльмен бекерин пайдасы. Альтернатив Арта джентльмен болсо көбөйүп кетет. Альтернатива немес, партизан деген. Итальянский Жок, мында альтернатив деген сөз бар го. Альтернатив деген ошо кызматтык өтөөнүн да башка ыкмасын айтып атат. Бул сен үй бүлөңү альтернатив коргоо же башка деген. Башка дагынчы. Партизан деген партизан. Бул орус сөзү же. Партизан. Партизано деген бар да. Италиячы. Бар, итальянча сөз бар. Партизан болушта мүмкүн. Альтернатив бирок логикага жакырак. Итальянча сөз болтурган болсо ошол эле. Сатып алат немени? Военкомат, военный Немеден? армияны. Урматтуу команда, ортодон жардам алсаңыздар да болот, анткени бир упай артасыздар, бонус алсаңыздар да болот. Же команда жооп берсин. Бул кайсы италиялык сөз? Биз да колдонобуз бул сөздү, дүйнө жүзүндө колдоно берет бул сөз. Иман жооп берет. Ким? Иманбек. Ошол логикага жакыныраак эки жооп болот. Бунун бирөө партизан, бирөө альтернатив деген. Кыргызстанда дагы кеңири тараган альтернативдик кызмат өтөө бар. Альтернатив деген бул өзүнө альтернатива деген сөзүнүн маңызын алып келсек дагы мындай ошол нерсенин башка бир ыкмасын колдонуу депчи. Мисалы үчүн ошол чөлкөмдөрдө үй бүлөсүн коргоо, сен мамлекетте эмес, үй бүлөнү же болбосо ошол жерде мамлекеттин башка структурасында коргоп тур деген мааниден ошол альтернатива деген түшүнүк дүйнө жүзүнө тараган болушу мүмкүн деп атабыз. Демек бул италиялык альтернатива деген сөз болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Азыр ордодон жардам алынбай калды, команда өзүнө ишенимдүү болду. Эгерде ордодон жардам алганда ордо эмне демек? Кызыгып атам да. Урматтуу алып баруучу, менде вариант бар. Мен ойлоп атам, бул студент деген сөз болушу да мүмкүн. Студент? Ооба. Анткени окууга өткөн балдарды гана же окуусун аяктагандан кийин армияга алып, ошондой бир чектөө киргизиши мүмкүн да. Туура жооп. Аскерге барууну каалаган жигиттер аябай көп, бирок өкмөттүн чамасы чак, бардыгын ала албайт, чектейт. Бир ыкма менен аскерге кабыл алуу системасын алар жолго койгон. Ал система кадимки лотерея системасы, урматтуулар. Алар аскерге чакырылган жигиттердин фамилияларын кадимкиде лотерея сыяктуу ойнотот Иманбек, жана аларды мамлекеттик каналдардан, соцсеттерден жарыя кылат. Кийинки призыв паланчаев түкүнчө деп. Калганы пешене. Суроодогу оомат деген сөз сиздерге жардам бериш керек эле негизи. Барыңыздардан оомат качпасын. 3-1 эсеп. Лотерея системасы менен аскерге кабыл алат экен Таиландда. Пешене дегенде сөз. 5-ші раунд. 5-ші раунд. Чамдаңыздар. Ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Бонус алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Эгерде команда туура вариант тапкан болсо, дароо убактын токтотуп калыш керек. Сыймык Абалбаев Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Назарыңыздарды экранга бурам. Сууда бараткан түлкү. Урматтуу билермандар, сиздер бул сүрөттө
түлкүнүн оозуна бир таякчаны тиштеп сууда сүзүп баратканын көрүп жатасыздар. Кызыгы, бул таякчанын түлкүгө пайдалуу болгон бир функциясы бар экен. Түлкүгө пайда келтирет экен ушул. Сиздерге сурайм. Эмне үчүн сууда сүзүп баратканда таякчаны түлкү тиштеп алат? Алишер мырза жооп берет, урматтуу. Алишер. Урматтуу алып баруучу, бул жерде түлкүнүн өздөрүнүн паразиттеринен кутулуу үчүн, бул жерде түлкүнүн биттеринен кутулуу үчүн ушул таякты тиштеп алып сууга түшөт. Паразиттер болсо ушул биттер ушул неме таякка чыгат, анан таяктарды тийип кетип калат да кайрача. Суудан коркот. 3-2. Туура. Демек ушул таякка денесиндеги бардык баягы зыяндуу майда нерселер, паразиттер дейбизби, бүргө дейбизби, таякка чыгып кетет экен, таякты таштап, бул түлкү табиятында куу болот экен өзүчү. Түлкүнү бекеринен куу дебейт экен. Бул куулугу чындыгында бар экен түлкүнүн. 3-2, оюн улантылат. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Раунд. Сагын Маманов жогорку лигадагы статусун сактап калуу үчүн ойноп жатат. Эгерде команда бүгүн жеңишке жетишсе, финалга чыгат. Финалды ойнойт тагыраагы. Эгерде финалга жеңишке жетишпей калса, финал ойнолбойт. Жамалдин Нурбаев, Араван районунан сизге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Эл арасында ит үрө берет, кербен жүрө берет деген накыл сөз бар. Бул жөн жерден айтылбаган сөз. 2021 жылы 10 декабрда Осло шаарында болуп өткөн Нобель сыйлыгын тапшыруу аземи учурунда Новая газета гезитинин редактору Дмитрий Муратов өзүнүн сыйлыгын алып жаткан кезде сөзүн аяктап жатып, ушул дүйнө жүзүнө белгилүү болгон ушул накыл сөз тууралуу өзүнүн пикирин айткан экен. Орус тилинде эмне дейт? Собака лает, а караван идет. Англис тилинде The dog barks, but the caravan goes on. Жана башка тилдерде айтылып жүргөн бул накыл сөзүн бир гана мааниси дүйнөгө белгилүү. Ал мындайча: кандай гана критика болбосун, өзүңдүн жолуңду, ишиңди уланта бер деген. Азыр мен сиздерге бул макалдын чыныгы жана бул түшүнүккө карама каршы болгон маанисин айтып берейин. Себеби бул дейт биздин журналист кесиптештердин биздин журналистика кесиби менен чоң байланышы бар дептир. Сиздерге суроо. Редактор Дмитрий Муратов бул накыл сөзүн кайсы маанисин түшүндүрүп берген, өзүнүн нукура маанисин кетти. Мүнөтүнөн мурда жооп даяр. Дагы кайрадан Алишер мырза жооп берет. Алишер Маматчы уулу. Урматтуу алып баруучу, ушул жерде бул кандай критика болсо дагы алдыга жүрө берүү дегенди түшүндүрсө бир мааниси. Экинчи мааниси болсо, качан гана караванды коштоп бараткан иттер үрүп жүргөндө, демек иттер караванды коргоп жүрөт да. Эгерде иттер жок болсо, караван жүрбөй калат деген мааниде. 3-3. Ит коргойт. Жоптора илгери кербендер жолго чыкканда, кербенчилер иттерди жана аларды коргоп ала жүргөн аскер кызматкерлерин жалдаган экен. Себеби иттин үрүүсү ал кербендин коопсуз экендигин башка не деп коет, каракчыларга билдиришкен. Бул жерде ит бар, демек буга тийбейбиз депчи. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Команда бүтүндөй 2 мүнөт үнөмдө калды. Командада бир аз кан жүгүрүп баштады. Мындай айтканда. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Демек, мунун түпкү мааниси чындыгында эле иттердин кербенди коштоп жүрүшүндө экен. Тынчтык Кубатбеков, Кытай Цзянчжоу провинциясынан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Канадалык иллюстратор Джон Аткинсон кызыктуу карикатураларды жаратып келет. Жаңы жылдык балатанын искусствосу аттуу эмгегинде белгилүү сүрөтчүлөр балатыны кантип тартышмак экенин чагылдырып берген. Мисалы, экранга көңүл бурабыз. Таланттуу сүрөтчүлөр балатыны кантип тартышат эле деген бир өзүнүн мындай бир
карикатураларын коюп келет экен да. Мисалы үчүн мына бул балаттын сүрөтү. Белгилүү франциялык сүрөтчү Энди Морфи ушинтип тартмагыла дейт экен. Джон Аткинсончу. Ал эми мына бул картинаны болсо белгилүү сүрөтчү Рене Мангрит тартса керек эле деп болжойт экен. Эми сиздерге суроо. Бул балатыны ким тартмак эле? Айбек Кыргызбаев жооп берет, урматтуу алып барчу. Айбек. Пикассо биздин жооп. Пикассо 4-3. Пикассо ушинтип тартмак экен. Пикассо. Билесиздер, Пикассонун картиналары дүйнө жүзүнө аябай кымбат, бирок көпчүлүк адам түшүнбөгөн абстракттар менен коштолот Пикассонун картиналары. Могу оң жагында турган Пикассонун эмгектери, караңыздар, ким эмнени түшүндүрөт ушу оң жактан айткылачы. Барбы түшүнгөндөр? Кумура бул, эмне бул? Бирөөнүн көзү чыгып кеткенси, бирөөнүн мурдунан чыгып кеткендей. Оюнлантылат 8-чи раунд. Раунд. 8-чи раунд. Чопунай Төлөбаева, Ташболот Жоболду уулу, Зарова. Актив дизайндан суроо. Актив дизайндан суроосу. Эмненин жарнамасы? Айбек Кыргызбаев жооп берет. Айбек Кыргызбаев. FedEx компаниясынын рекламасы, урматтуу алып барчу. Ал ачып көрөйүнчү. Ооба. FedEx. 5-3. Команда дагы бир упай алды. Азаматсыңар. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Бир суроо. 9-чу раунд. Ташболот Жолболду уулунун суроосу. Кадамжай району сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Роберт Хавертин Мамиле маданияты деген китепте, Мамиле маданияты деген китебинде бир окуяны чагылдырып өткөн экен. Бир шаарчада 2 таттуу шириндиктерди саткан дүкөн болуптур. Ал дүкөндөрдүн ичиндеги таттуулар баары бирдей, акчасы дагы бирдей баада сатылган. Ар 2 дүкөндүн тең сатуучулары жаш кардарларга жакшы мамиле кылган. Бирок шириндик сатып алуучу жаш балдар эмнегедир оң жактагы дүкөнгө кирүүнү жакшы көрүшкөн. Демек 2 дүкөндүн бирине. Сиздерге суроо. Бардык нерсе бирдей болуп жатса, эмне үчүн алар оң жактагы дүкөндү тандашты? Кетти минута. Баары бирдей мамиле кылып Баары дагы бирдей да. Просто балдар оң жакка карап атат. Акчасында эмеспи, чөнтөк ушул жакта же мындай ыңгайлуубу? Ыңгайлуу, бурганга ыңгайлуу. Бирөөсү корс болгондор же бирдей мамиле кылып. Оң кол күчтүрөөк го. Сол кол алсын. Оң көз күчтүрөөк, сол кол алсыраак болсо, оң көз биринчи көзгө урунушу мүмкүн. Биринчи көргөндө Жаш кардарлар деп айтты. Жаш балдар да. Демек, мектептин жанында ушул оң жактагы болушу мүмкүн. Оң жакта мектеп болушу мүмкүн. Жолдо машина атасыңбы? Жолдо машина Адам биринчи өчүртүктө оң жагын карайт деген мойындойт. Оң жагын карайт. ыңгайлуу Акы бар да, баягы үйдүн эки жанында лифт бар, аялдар кызларына кирет деген сыяктуу эле, бир балдарга Ал жактан мышык сыяктуу бир балдарга удобство бар да, Мектептин жанында болушу мүмкүн. мамиле бирдей атат. Ошону айтып атабыз да. Мектептин Бирөөсү жанында корс. Мамиле маданияты. Эпотең жакшы мамиле кылып атпайбы? жок, мамиле бирдей болду, мамиле баары бирдей. Биринчи көргөнбү депчи. Биринчи көргөнбү деп ойлоп атам да. Жакшы балдар Биринчи көргөнү алат да. жакшы Оң тарапта, маселе оң тарапта болду. Оң жактагын алып. Демек бирөөсү, значит, сол тарапта. Өзү бүлгөндөр. Мектеп ошол жакта болушу мүмкүнбү? Мектептин оң жагында Окуучулар кирип кетип атат. Мектептин оң жагында. Сагын мырза. Мектептин оң жагында ошол болушу. Урматтуу алып барчу, 1 мүнөт убакыт алган аракет кылабыз. Кет түнөм. Мисалы үчүн мектептин маалыматына келгенден кийин албетте баласы нерсе алып бериш керек болот, Жок, туурабы? эми аны бирдей деп атат да, бирдей деп атат.
мамиле мындай карасаңыз, дүкөн бул жакта, оң жакта, сол жакта, мектеп бул жерде. Алар могу жолдон өтүп кыйналбайт да, мисалы коопсуздукту карашы мүмкүн да. Ошол жерде оң жакка алышы көбүнчө мүмкүн. жаш балдар, бардык жаш балдар деп болот, мындай көбүнчө. Жаш балдарга бир нерсе берген да. Жок, бир нерсе бардыгы бирдей болуп атат бул жакта. Бардык нерсе бир нерсе азгыруу мамиле болуп атат да бер жерде. Күлгөн. Мен эмеспи, сатуучу аял киши боло эмеспи? Бирөөсү эркек киши. Болушу мүмкүн. Жаш баланын көзү менен карайлы, жаш баланын көзү менен. Аял кишиге көп барат да бала. 5 алган басына бекер бериши мүмкүнбү бирдеке? Жок. Баардыгы бирдей дейт. Мамиле дагы бирдей. Просто бул жерде айырма эркекчи аял да болушу мүмкүн. Мышыкты сылаганга балким неме берген болду. Коюп койгон дейсиңби жанында? Мен ойчу ошо аял менен да мамиле жакшыраак болот да аялда. Китептин өзү телевизор бирдеке койгон болчу. мамиле маданияты деп атат да. Баалысын Баары бирдей болса бир жерден айырма болуш керек. Оң тарап, сол тарап. Мамиле маданияты тууралуу сөз болот. Жана болуп атат да, значит, мамиле маданияты. Күлгөн да. Биринчи оң жакка салам бер дегендей, биринчи оңду кыл деген чоң адам болгон да. Ошого кирген учурашып көргөн. Бул биз парчанын ичинде дейт. Сагын мырза. Мисалы биз ар экөөнүн Ишенимде жооп барбы же аял же эркек? Сагын мырза. Алайлыбы же? Жок, жок. Урматтуу алып барчу 1 минут убакталабыз. Кетти дагы экинчине. мамиле маданиятынын эки эшеси бар. Демек уктукта баарысы бирдей башка болуп атат. Баардыгы бирдей, эми жайгашкан ордун биз айтсак азыр логически туура болбой калат да, мен ойчу. Туура эмес. Аял же эркек деп атам мен. Сатуучу аял болгон оң тараптагы, бул жакта сол тараптагы эркек болгон. Киргенде Аял бала аял ыкташы мүмкүн деген ойдо атам. Чоң адамдарга эмеспи? Чоң адам же жаш Балким балан? жаш өткөн болушу мүмкүн. Биякта чоң эне, биякта жаш кыз иштеши. Ошондой да айырма болушу мүмкүн, ооба. Кайсы жакыныраак? Биринчиге биринчиге ошого кирет деп атат. Бирок мамиле Продавецтен зависит бул жердечи. Көбүнчө ошого кирет. Продавецтен айырма болуп атат да. Сатуучу да. Сатуучу кандай өзгөчө кандай? Сатуучу аял Сырты келбетинен да бул мамиле баардыгы бирдей болду. Биринчисичи сол жактагы жөн эле берет. Оң жактагы болсо күлүп туруп анан берет. Жылмайы бардыгын чечиши мүмкүн да. Жылмайы жөн. Жаш балдарга да чечиши мүмкүн да. Ошондо жакшы, ошол мамиле бирдей кылган деп атат да. Значит, күлгөн. Мамиле сылып болгон эмес, экөө тең бирдей болду деп айтылат. Мультик коюлат деген вариант. Жок. Жылмаю бар. Жакшы вариант ошо. Кайсы? Мультик коюлушу мүмкүн берки. Дагы 2 минутубуз бар бирокчу. Бул окуяда бир керек да. Оң тарапка Сагын мырза. ыктайбы? Ким жооп берет? Алишер Сагын мырза. Алишер жооп берет, урматтуу алып. Алишер. Урматтуу алып баруучу, бул жерде жаш балдарга кылган мамилеси бирдей дегенде жылмаюудан айырма болгонго деп ойлоп атабыз. Бул жерде сатуучунун жаш балдарга жылмайып туруп бериши оң жактагы дүкөнгө мындай пайда алып келген да көбүрөөк. Демек оң жактагы дүкөн ээси көбүрөөк жылмайып соода кылган. Ооба, жылмайып соода кылган. Ал эми сол жактагы болсо жылмайбай эле жөн эле берип койгон да. Бирок жакшы мамиле, бирок жөн эле берген. Сол жактагы кошумча жылмайып койгон. Жооп кабыл алынат. Жаш балдарга жылмайуу өтө жагымдуу болот да, жагат. Мамиле маданияты эстеп калалы, ушу китепти табыш керек. Мага жагып атат эмнегедирчи. Кыргызча мен бул китепти окугам, урматтуу. Окугансыңбы? Окугам мен. Мен үйүндө турат азыр. Мен библиотекадан алып келем. Китепти мага бересиң. Бал жөнүндө мамиле, бал жөнүндө жазат ал жердечи. Асал жөнүндө асал. Ошо корс мамиле кылган ал банкрот болуп кетет. Бирок өчөшүп эң кымбат аселдерди алып келет. Бул жөнөкөй аябай жакшы мамиле күлөт. Эгер ушундай барбы жокпу? Дүкөн. Эсте аласызбы? Дүкөн жөнүндө сөз болуп атат, дүкөн жөнүндө. Ушул мен эстедим, аны балама окуп бердим эле 3-4 күн мурун элечи. Эгер ушул болсо, анан билбейм өзү, бирок ушул мамиледе болсо ушундай кетет да. Бал жөнүндө. Туура жооп. Караңыздар. Эки дүкөндүн сатуучусу тең бирдей мамиле кылып атат дейт. Жылмаят деп атат, башка деп атат, тигиндей деп атат, мындай деп атат. Бул жерде ыман бир нерсени туура белгилеп кетти талкуу учурунда. Келиңиздер, жаш баланын көзү менен карайлы деди. Жаш бала эмнени карайт? Жаш бала таразаны карайт. Биринчи дүкөндөгү сатуучу, тагыраагы сол жактагы дүкөндөгү сатуучу шириндиктерди килограммдап салып жатканда, билесиздерби, баягы таразыга биринчи кантты көбүрөөк салат дагы, анан 1 килограммдап азайтат. Ошондо биринчи таштаганда бул 1,5 килограмм таштаган, анан алып отуруп 1 килограмм кылат. Жаш балага бул жакпайт. Жаш бала эмне деп ойлойт? Азайтып атат бул дейт. Оң жактагы дүкөн биринчи 1,5 килограмм салып туруп,
Анан улам кошуп отуруп 1 килограмм кылган. 1 килограммды көргөн бала сүйүнүп, бул бизге көп тартып берет экен деп оң жактагы дүкөндү тандап алышкан. 4-5 телекөрүүчү Ташболот Жолболду уулу Кандажай районунан телекөрүүчү тарапка 1 упай алып келди. Бүтүндө 3 минутадан кийинки талкуу. Oyun улантылат. 10-cı rauнд. 10-cı rauнд. Şu marketingde таң калдым мен. Мына сатуучунун маркетингине караңыздар, жарым килограмм таштап туруп, 700, 800, 900 грамм, 1000 грамм кылып туруп анан мынакей балам деп берген, мага көп тартып берди деген да. Күчтүү маркетинг, Семетей? Мага ушу китепти бересиз сага мырза. Чолпонай Тулебаева, Адамжай районунан силерге каршы сурайт. Ол учурда Москвада эмгектенет экен. Экранга көңүл бурабыз. Бул кадимки отургучка окшоп көрүнгөн стул 1790-жылы Хосе Флаг тарабынан иштелип чыккан. Ал классикалык Windsor отургучу деп аталган. Отургучтун аты ошондой экен. Хосе Флаг бул отургучту кайсы бир иште ыңгайлуу болуш үчүн ойлоп иштеп чыккан. Сиздерге суроо. Бул отургуч эмне үчүн пайдаланылышкан? Кетти. Мындай ыңгайлаштырам. Мындай эмне иш кылышы мүмкүн? Тамеки чегүү эмеспи? Тамеки чегүү. Дагын. Windsor бул Англиянын королевы. Вин деген ошондук немеси да. терезе болсо. Ошондо бул кайсы? Королдук сарайда. Ооба. Windsor терезенин карабы. Бул ошондо бул неме эмеспи? Дипломатиялык стул эмеспи? Карап отурган эмеспи? Жок, мына. Мисалы мында отуруп сүйлөшөсүң да. Так, ыңгайлуу. Экиси сүрөт тартууга эмеспи? Сүрөтчү тартса, монто отуруп беришкен, китеп окуган, тамеки чеккен. 790-жылдары. Балким кинозал эмеспи? Кинозал же театрга коюп берген эмеспи? Стоматолог эмеспи? Мисалы, Азыркы күндө байкасак, мондай варианттар чыгарып келгиле. Точно бул стоматолог болушу мүмкүн, Стоматологдардыкы да болушу мүмкүн. Мал жерге жанында немеселер койгон стоматология болгонбу? Азыркы күндө бар да мондай. Тартып алдына келет да. 1790-жылы болгонбу стоматология? Дагын. Болушу мүмкүн. Вариант дагы. Стоматологдор дейли мисалы, эстетный дейли байда. Кандай варианттар бар? Вариант дагы. Бул 18-кылдын аягында Windsor деген кароо деген эмеспи? болушу мүмкүн эмес. Так. Неге стоматолог жакын? Шамал дегенде Приборлорун коюп алып иштейби дейм да. Вин дегенде эле. Шамал дегенде келет да негизи. Мондай отурса. Аркага жөлөнүп өткөн да бала адамчы. Могу Жөлөнүшү керек, ошо нерсе көрөлү биринчи. Ал тиш доктор деген жакшы вариант болот ат. тиш доктор же болбосо стоматолог болушу мүмкүн. Дагын. Барбер болушу мүмкүн да. Барбер да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Гитлер мезгилинде болгон да стоматолог. Ага чейинчи 1790-жылдары. 1790. Классикалык. Сагын мырза. Сагын мырза. Алайла. Ким жооп берет? Алайла. Урматтуу алпар, суроону бир кайталап берсеңиз жакшы болот эле. Кайталайм. 1 минут убакыт алабыз. Бул кадимки отургучка окшогон стул 1790-жылы Хосе Флаг тарабынан иштелип чыккан. Ал классикалык Windsor отургучу деп аталган. Ал бул отургучту кайсы бир иште ыңгайлуу болуу үчүн ойлоп иштеп чыккан. Сиздерге суроо. Бул стол кандай функцияны аткарган? Кеттүнөм. Сакал алууда эмеспи, может. Сакал алууда ошол жака нерсесин коюшу мүмкүн. Бир иште ыңгайлуу. Бир вариант өтүкчүлөр эмеспи? Мондай отуруп алып иштегенге. Жазууда эмеспи, жазууда жөнөкөй эле. Сүрөтчү эмеспи, сүрөтчү же тамеки чеккен адам. Тамеки чегүү эмеспи экен балким, тамеки чегүү деле болушу мүмкүн да. Иште кандай болуп иш деп атат да, стоматолог, башка врач же Аркага жөлөнүп туруп, могу столчу жылат экен балдар. Астындачы дөңгөлөктөр бар. Дөңгөлөк бар дейсиң? Дөңгөлөк жок эмес. Биз не иш кылышын да? Аталышына да манерге классикалык деп атат. Классикалык бир ишти жеңилдетиш үчүн гана да. Бир иште отуруш керек. Могу жерде жүрүшүн аткарыш керек. Турайлы элестет, мына башын бийиктүү турат. Бул азыркыча лекцияда студенттерге берилет да. Мынтип жазууда эмеспи балким, жазууда. Сакал алуу деген да жакшы вариант. Сакал алуу. Столуна карасаң,
подушка коюп атат мээргечи. Так, ыңгайлуу. Башында подушка турат, карасаң. Бул неме эмес бекен, балким жанакы барберлердики эмеспи? Бул жагына бир стол коет, жаш бала болсо. Болбосом койбой ала беришим мүмкүн. Бала эмизгенге аялдарга. Коюп ойле, Бала эмизде эле мына жылдырып койсо, мына караны. Мына жылдырып койсо, жаш бала отургангачы. Стоматологиялык немени элестетип турат го немеси подушкасы аркасында подушкасы. Жаш балага тамак берүү эмес бекен? Бирок сөз классикалык ушу иштетип. Классикалык деп атат. Ушул ишти аткаруууда болду да. Бул стол өзгөрбөптүр да, ушундай өзгөрбөптүр. Ушул боюнча сакталган болчу. Эмне вариант жакшы, мен билбейм азыр. Тамеки чегүү, тиш доктуру дедиңер дагы. Устара сакал алуу деди. Сагын мырза. Ким жооп берет? Урматтуу алып барчу, өтө оор жооп болуп атат. Оор жоопту негизи өзүм алган аракет кылам. Оор учурларда, кээ учурларда Кудай ашыр, оң тарап Кудай колдоп, оомат колдоп, башына лотерея деген сөздөй болуп. Утулган учурлар болгон, кээде утулган учурлар да болгон. Так. Бул жерде 7-8 аябай көп вариант болду, тандаш кыйын болду. 1790-жыл. Урматтуу алып барчу, тобокел буйрса. Тиш докторлор үчүн. Тиш докторлор үчүн. Жооп кабыл алынат. Эсеп 5-5 болот. 6-4 болот. Туура жооп. 1790-жылы Хосе Флак тарабынан иштелип чыккан бул отургуч биринчи жолу стоматологиялык стол болгон. Жооп туура. Ушундан кийин стоматологдор өнүп өсүп отуруп, бүгүнкү күндө заманбап отургучтар пайда болду. Сага мамандык командасы 6-4 эсебинде биринчи сезондун финалына чыкты жана өтө кыйынчылык менен тандоо өтө оор болду командага. Айтор ар кандай учурлар болду. Ушул стоматологдордун биринчи отургучу ушул экен, урматтуулар. Себеби телекөрүүчү Чопунай Тулебаева өзү дагы стоматолог экен. Оюн жыйынтыкталды. Командадан кимдер активдүү боло алды? Магистр Семет Амиралиев, сизден пикир сурап көрөм. Кимдин оюну өзгөчө болду, байкап көрдүңүзбү? Сизге кандай суроо жакты бүгүнкү оюнда? Мен ачык айтайын, мага маркетинг тууралуу тиги сатуучу жөнүндө суроо мага жакты, алып баруучу катары айтайын. Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү оюнда өзгөчө суроолор берилди. Алардын арасынан бизге дагы ушул Кадамжай районунан келип түшкөн Ташболот Жолболду уулунун суроосу аябай жакты. Чындыгында жакшы суроо. Өтө мындай сабак боло турган суроо экен. Бир топ ишкерлерге менимче бул керек боло турган суроо. Ал эми бүгүнкү оюнда 3 билерманды биз мыкты деп көрсөтөт элек. Булар Алишер мырза, Айбек мырза, Жумабек мырза. Акырындагы суроо бул 2 мүнөттүк талкууну алды. Анан ушул 2-чи мүнөттөрдө ушу Жумабектен чыкканын мен байкадым да. Стоматолог деппи? Стоматолог деген жоопчу. Андыктан мен бүгүнкү оюнда Жумабекти мыкты деп баалайм. Анткени эгерде бул жооп чыкпаганда, анда балким команда 5-5 болуп дагы абал оорлап кетиши ыктымал болчу. Андыктан Жумабек бүгүнкү оюнда мыкты. Рахмат. Сагын мырза, капитан катары оюнга кандай пикириңиз бар? Жана кайсыл суроо сиздерге жакты бүгүнкү оюнда? Урматтуу алып баруучу, биз команда болушунча аракет кылып даярдандык. Дагын буйрса өнүгөбүз. Албетте Уманбектен бүгүн Данияр, Айбек, Жумабек, Алишер, дагы башка биздин мыкты оюнчуларыбыз бар. Алар менен көйгөйгө жетишебиз. Бүгүн ушул эң оор суроону алайын деген бизде жеке менде ой болгон болчу. Кудайш мен аны жеке капитан катары татыктуу коргоп бердим. Эгер чындыгында акыркы раундда ар кандай буга чейин оюндарда командага утулуп калгандар болгон, бирок оор учурду алган аракет кылдым. Бул жеке капитан катары командага мен кошкон үлүшүм, бирок ар биринин үлүшү бар. Азамат, ал эми эң мыкты суроо боюнча ар ким ар кандай пикир айтат. Жеке команда үчүн, жеке мен үчүн кыргыз элибизде эң жакшы сөз бар. Мына билермандар 15-16 бeri ойноп келип атабыз.
деги эле коомдо инсандар жөнүндө, личносттор жөнүндө тарыхта айтылып келатат, айтылган, мактайт, жамандайт, сын пикир айтылат, бирок ит үрөөрөт, кербен жүрөөрөт деген кыргыздын макалы 100 жыл мурун дагы, 100 жылдан кийин дагы тарыхта макал эч качан ордун жоготпойт. Ким эмне дебесин, биз Кудайыш команда, арын ичинде ордо, Кудайга шүгүр алда карап өсүп келе жатабыз. Ошондуктан ит үрөөрөт, кербен жүрөөрөт деген суроону биз мыкты деп балайбыз. Анан команда ийгилик, ордобуз өнүксүн, жана туткан орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Демек бул Жамалдин Нурбаевдин суроосу болчу. Ит үрө берет, кербен жүрө берет деген накыл сөздүн түпкү мааниси. Демек мен мындай кылып чечтим. Бүгүнкү эки телекөрүүчүгө актив дизайндын акчасын бөлүп берип коелу. Жамалдин Нурбаевке жана Ташболот Жоболду уулуна. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз анда оюндун акырын Барболдун шериндиктери менен жыйынтыктайбыз. Барбол шериндиктер студияга. Таев костюмусунун сертификатын да тапшырып коелу. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюн соңуна чыкты. Катышуучу бардык клуб мүчөлөрүнө ачып беребиз. Телекөрүүчүлөргө чоң рахмат. Аябай мыкты суроолорду күн сайын жөнөтүп жатышат. Биздин оюндарды YouTube'дан да көрсөңүздөр болот. Instagram'да биздин баракчабызга катталыңыздар, суроо калтырыңыздар. Демек, кийинки оюнда биз бул жерде финалда учурашабыз. Баарыңызга чоң рахмат. Билек күчтүү бирди жыгат. Билбек күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.